Борбордо мектеп тартыштыгын жоюу үчүн мамлекет башчысынын тапшырмасы менен курулуп жаткан 15 мектептин бири 7-Кичи районунда салынып жаткан бул билим берүү мекемеси. Номер 20 орто мектептин эски имаратына балдар батпай калган үчүн май айында аталган мектептин жанына кошумча корпус курула баштаган. Азыркы тапта жумуштар 75-80% аяктады. Мектеп 500 окуучуга ылайыкталууда. Азыркы эми процесс ички отделочный работалар, шпаклевка кетип атат, плиткалар, сантехник работалар. Наружный сет боюнча наружный сеттер бүт полный монтаждалып бүттү. Канализация кирди, суу кирди, электричество кирген. Андан сырткары мына фасад жасалып атат, мокрый фасадта биягы. А биягы частично аликабонт бар. Ошону менен параллель азыр благоустройстводо жүрүп атат. Ал эми номер 35 мектепте буга чейин спорттук залу жок болчу. Балдар кышкысын дене тарбия сабагын класстарда өткөрүшчү. Эми көптөн күткөн спорттук жайы бүтсө, окуучулар бардык шарты бар заманбап залда ойной алышат. Курулушу жазында башталган. Жумушчулар белгиленген убакытта жыйынтыктоо үчүн экин дөмөттө иштеп жатышат. Азыр 85-90% бүткөрүлүп, аяктоо алдында турат. Азыр мына 1-сентябрга тапшырабыз деп турабыз. Ошол 90% жумуштар бүтүрүү алдында турабыз. Алдында ошол асфальттоо иштеринде, асфальтка даярдоо иштери жүрүп жатат. Ички отделкалар жүрүп жатат акыркы. Быйыл Бишкек шаарынын мэриясынын коомдук мамлекеттик курулуш башкармалыгына караштуу тагыраагы жаңы конуштарда салынып жаткан 7 мектептин бирөө жаңы окуу жылына карата колдонууга берүү пландалууда. Ал эми капиталдык курулуш башкармалыгына тиешелүү, башкача айтканда шаар ичиндеги 9 мектептин 2-өө 1-сентябрда ишке берилет. Ал эми калгандары айдын 15-не чейин бүткөрүлөт. 1-сентябрга ошо 2 мектепти даярдап атабыз. Бул 10-мектеп. Анан 35 мектеп. 9 объектинин ичинен 2 реконструкция болду. Реконструкцияда ошо башынан аягына чейин долбоорлоо сметалык документтерден башталып, башынан баштап аягына чейин бул деле өтө көп күчтүү жанагы убакытты талап кылды. Быйыл республикалык бюджеттин эсебинен каржыланган 16 социалдык объектинин курулушуна 2,5 миллиард сом, ал эми шаардык казынадан 540 миллион сом бөлүнгөн. Айжамал Болот кызы, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.